Индия калкынын саны боюнча дүйнөдө экинчи орунда турган, жалпы жолунан 14 тилде сүйлөгөн, 22 штаттан жана 9 союздук территориядан турган федеративдүү республика. Алгачкы чыгыш цивилизациясынын борбору болуп эсептелинген 1000 жылдык тарыхы бар Индия өлкөсү Азиянын түштүгүндө жайгашып, дүйнөдөгү эң бийик Гималай тоо системасы менен чектешкен эң чоң аймакты ээлеп келүүдө. Бул элдин каада салттары, үрп-адаттары башкалардан өзгөчөлөнүп, дүйнө элин таң калтырып келет. Эгер Индияга барып калсаңыз, эркек адамдардын кол кармашып турушуна күбө болсоңуз, жаман ойлобоңуз. Себеби алар үчүн бул нерсе боорукердиктин, достуктун белгисин түшүндүргөндүктөн, ата менен баланын же достордун арасында кол кармашуу кадимки көрүнүшкө айланган. Индия ашканасында жасалган тамактар түркүн түстүү ачуу калемпир, пияз, сарымсак, кокос сүтү, имбир, чили жана башка ушул сыяктуу жашылчалардын негизинде даярдалат. Ачуу тамактарга көбүрөөк басым жасаган Индия элинин 31% вегетариан адамдар. Чет өлкөдөн барган меймандар алгач ирет учактан түшөөрү менен жагымсыз жытка кабылышат. Себеби Индияда тазалык жагынан дүйнөдө артта калган өлкөлөрдүн бири. Дели сыяктуу чоң шаарлардагы көчөлөрдөн таштандылардын көрүнгөн жерде үйүлүп жаткандыгын байкаса болот. Буга эң чоң себептердин бири адамдардын тазалыкты сактоо тууралуу ойлонуу деңгээлинин жетпегендигинде. Керек болсо кадимки таштанды челектеринин жоктугу таң калтырат. Мындай көрүнүш кээ бирлер үчүн ал жактагы тазалык ишканасы такыр эле иштебей жаткандай таасир калтырышы да мүмкүн. Индия элинин басымдуу бөлүгү жакыр жашагандыктан кир жуугуч машина сыяктуу оокаттарды сатып алышпайт. Кийимдерин нарыктагы сууга жууп, ошол эле учурда ал сууну жуунганга, ичкенге пайдалана беришет. Мындай балиттиктин айынан Индияда ичеги оорулары жана бактериялык оорулардын айынан миллиондогон эл каза табат. Санитардык түшүнүктөрдөн артта калган Индияда ар бир үйгө таза суу киргизүү мүмкүнчүлүгү жетпей келет. Карапайым индустардын жуунуучу жайлары көчөдө жайгашкан. Эң иренжиткен жери адамдардын көрүнгөн таштанды аралашкан, ден соолукка коркунуч алып келген жайларда жуунгандыгында. Ушундай көрүнүштөрдүн айынан ал жакта жайгашкан Ганг дарыясы дүйнөдөгү эң кир дарыяга айланган. Кыргызстанда индустар жөнүндө сөз козгой келгенде эле алардан чыккан жагымсыз жытты айтпай койгон мүмкүн эмес. Коомдук транспорттарда элдин көңүлүн ренжиткен жыты жана катуу үндө бири-бири менен божурашып сүйлөшүүсү баарыбызга өөн учурайт. Эми индустардын денеси эмнеге жагымсыз жыттанат деген суроого жооп издейле. Албетте, бул суроонун жообуна бир канча варианттар бар. Жагымсыз жыттанууга алардан ачуу тамактарды жегендигинде, тазалыкты кармабагандыгында деп эсептесек керек. Бирок айрым маалыматтар боюнча индустар денесине майлуу кандайдыр бир затты сүйкөшөт. Ал зат адамдын денесине сиңип, жагымсыз жытты пайда кылат. Майлуу зат алар каза болгондон соң бат өрттөнүп кетишине чоң жардамын тийгизет деп эсептешет. Бул алардын диний ишенимдерине байланыштуу.